Саламатсыңарбы балдар? Бүгін математика сабағында бөлүүнүн касиеттери деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты: окуучулар сандын өзүнө бөлсө бир келип чыгат эрежесин башкаларга айтып берет, мисал келтирүү менен баяндайт. Эрежени колдонуп мисалдарды чыгарат жана аларды талдайт, өзгөчөлүктөрүн аныктап айтуудан ой жүгүртүүсү өнүгөт. Өз алдынчалуулугу, жоопкерчилиги жана маалыматтык каражаттарды колдоно алуусу, баарлашуу адеби өнүгөт. Бүгүнкү сабакта бөлүүнүн касиеттери менен таанышабыз. Маселе: класста 25 окуучуга 25 китеп таратылды. Ар бир окуучу канчадан китеп алган? Бул суроого жооп бериш үчүн биз маселе бөлүү амалы менен чыгарыларын айтып өтөлү. 25 окуучуга 25 китепти тараткандыктан 25 бөлүнгөн 25. Амалды аткаруу үчүн 25 тегерекчени 25 сапка бөлүштүрүү керек. Анда ар бир сапта бирден тегерекче болот. Чындыгында бир окуучуга бирден китеп тиет. Демек, 25 бөлүнгөн 25 барабар 1. Эми негизги касиет менен таанышып өтөлү бүгүнкү сабактында. Санды өзүнө бөлсө тийиндиси 1 болот. Демек, биз ар дайым ушул касиетти эсте сакташыбыз керек. Эми ушул касиетти колдонуп 736 тапшырманы аткарып көрөлү. Бөлүнүүчү 19, бөлүүчү 19 болсо, тийиндини тап. Балдар, карап көргүлө. Бөлүнүүчү 19, бөлүүчү 9. Демек, 19-ду 9-га бөлсөк, тийиндиси канча болот экен? Ооба, туура айтасыңар. 1 болот. Демек, биз азыр эле касиетти колдондук. Санды өзүнө бөлсө, тийиндиси 1 болот. Окуу китебиндеги 734-чү мисалдарды аткаралы. Балдар, азыркы эле эрежени колдонуп аткаруубуз зарыл. Кана эмесе, аткарып көргүлө. Азаматсыңар. Эми андан кийинки 735 амалдарды аткаруу шартын карап аткарып көрсөңөр. Мында биз белгисиз санды 89-га бөлсөк 1 болот. 58-ти белгисиз санга бөлсөк 1 болот. Демек, биз азыркы эле касиетти бул жерде деле колдонот экенбиз. Кана эмесе аткарып көргүлө. Азаматсыңар. Эми 737-чи маселени чыгаралы. 8 сантиметр кесиндини чий. Аны сызгыч менен барабар 4 бөлүккө бөл. Ар бир бөлүк канча сантиметр? Балдар, түшүндүңөрбү? Бизге 8 сантиметр кесинди берилиптир. 8 сантиметр кесиндини 1'дей 4 бөлүккө бөлөт экенбиз. Анда ар бир бөлүк канча сантиметрден деп ойлойсуңар? Ойлонуп туруп, жакшылап дептериңерге аткаргыла. Кийинки тапшырмага өтөлү. 739 амалдарды аткаргыла. Бул жерде бизге белгилүү туюнтмалар берилиптир. Туюнтмаларды кандайча аткарчу элек? Амалдарды аткаруунун тартибин эске салып кетели. Туюнтмаларда кашаалар берилиптир. Демек, кашаадагы амалдарды биринчи аткарабыз дагы, андан кийин кашаанын сыртындагы амалдарды аткарчу элек. Ошондой эле дагы бир нерсени эске алалы. Ар кандай санды 0-го көбөйтсөк, 0 саны келип чыкчу. Ар кандай санды 1-ге көбөйтсөк, ошол сан өзү келип чыгат. Демек, ушул эки эрежени эсиңерге сактап аткаргыла.
Кана эмесе биринчи туюнтманын аткарылышын сиздердин чыгарылыш менен салыштырып көрөлү. Биринчи кашанын ичиндеги 36га 47-ни кошсок 83 болот. 83төн 50-нү алсак 33 келип чыгат. Ошондой эле калган туюнтмалардын маанилери менен силер эсептеген туюнтманын маанилерин салыштырып көргүлө. Эми 740-мисалды карайлы. Мында берилиптир. 36 кошулган 4 барабар торчо. Кемити 30 барабар торчо, бөлүнгөн 2 барабар торчо, бөлүнгөн 5 барабар торчо. Кана эмесе балдар? Ойлонуп жакшылап карап, аткарып көрөлү. Келгиле чогуу аткаралы. 36 кошуу 4. Демек бул канча? Туура айтасыңар, 40. 40тан 30 алсак канча калат? Туура 10. 10ду 2-ге бөлсөк 5. 5ти 5-ке бөлсөк барабар 1 келип чыгат экен азаматсыңар. Анда үйгө тапшырма. 741-деги амалдарды аткарабыз жана 742-де геометриялык фигураларды карточкаларга тартып, аттарын кошо жазасыңар. Тапшырмалардын аткарылыштарын сүрөткө тартып, мугалимиңерге жөнөткөлө.